Салам достор, сиздер менен кайрадан Окутул English. Бул биздин pre-intermediate 1 деңгээлибиздин кезектеги окуу сабагы. Бүгүнкү сабакта биз өзүбүз жөнүндө айтып бергенди үйрөнөбүз. Аны айтыш үчүн текст окуп, ошол тексттин мисалында үйрөнөбүз. Мындай сабактарды биз мурда окуу сабагы деп атаганбыз. Эсиңизде болсо, окуу сабагынын планы төмөнгүдөй жүрөт. Биз бул сабакта текстти окуп, бирге угууну практикалайбыз. Текст ичинен жаңы сөздөрдү жазып алып жаттайбыз. Текстти грамматикалык талдоо жасап, анан текстти кыргыз тилине которобуз. Бүгүнкү сабактагы тексттин темасы about myself болмокчу, мен жөнүндө. Сабакты баштар алдын сиздерге сунуштап кете турган нерсе, видеону токтотуп, менин артыман кайталап окуп турууну унутпаңыздар. Анан жаңы сөздөрдү көргөндө аларды жазып алып өзүңүзгө сактоону дагы унутпаңыздар. Сөздөрдү жаттабасак, окуган тексттин пайдасы аз болуп калат. Кеттик анда эмесе, сабакты баштайлы. Алгач текстти азыр бирге окуп, мен менен кошо окуңуздар. Кеттик. About myself. Hello, my name is Akulay, but my friends call me Aku. This is my little presentation about myself. I grew up in Osh, but I live in Bishkek. I live in the city because of my university. I am 21 years old and I'm a third-year student in Kyrgyz Turkish Manas University. My major is teaching. Mostly, I am busy because I have a lot of homework and a part-time job. I teach individual Kyrgyz language lessons for foreign students. In my free time, I like to read books and learn new languages. I am reading The White Ship by Aitmatov right now. I will finish this book tomorrow. I am also learning English with Okutul. My favorite food is kurdak. My mother cooks the best kurdak in the world. Unfortunately, I can't cook. I also like drinking shoro with kurut. I love summer in Bishkek for shoro in the streets and for the beautiful parks. My dream is to become a great teacher in the future. I am going to teach foreign students Kyrgyz language. I will tell them about Kyrgyzstan, our culture, nature, and national food. I am an introverted person. I like peace and rainy weather. And I love my life in Bishkek. Азаматтар, текст окуп алдык. Кааласаңыздар видеону паузага коюп, артка кайтып окуп чыксаңыздар болот. Биз болсо бул тексттин ичиндеги жаңы сөздөр менен иштегенге өтөлү. Мурдагы сабактардагыдай эле жаңы сөздөр карага алынып, алдына тизме менен берилген. Видеону токтотуп, өзүңүздөргө скриншот кылып көчүрүп жазып алсаңыздар болот. Биз болсо ар бир сөздү сүйлөм ичинде талдаганга өтөлү. About myself, мен жөнүндө дейт. Hello, салам. My name is Akulay. Менин атым Акылай. But my friends call me Aku дейт. Бирок досторум мени Aku деп чакырат дейт. But бирок my friends call me, досторум мени чакырат, call me Aku деп дейт. This is my little presentation about myself. This is бул my little presentation, кичинекей презентациям дейт. About myself, өзүм жөнүндө дейт. Өзүм жөнүндө кичине презентация. I grew up in Osh. Мен Ошто чоңойгом дейт. Ошто in Osh. Чоңойгом, grew up. But бирок I live in Bishkek. Бишкекте жашайм дейт. I live in Bishkek. Жашайм. I live in the city. Шаарда жашайм дейт. Live in the city. City шаар. Because of my university. Себеби университетим үчүн дейт. Университетим үчүн шаарда жашайм дейт. I am 21 years old. Мен 21 жаштамын дейт. And I am a third-year student. Үчүнчү курстун студентимин дейт. Үчүнчү жыл студент деген менен сөзмө сөз ушинтип которулса дагы үчүнчү курстун студенти деп айтыш үчүн third-year student деп айтат экенбиз. In Kyrgyz Turkish Manas University. Кыргыз Түрк Манас университетинде дейт. In my major is teaching. Менин келечектеги кесибим же окуу тармагым, my major is teaching, мугалимдик дейт, же педагогика. Teaching, сабак берүү. Mostly, көбүнчө, I am busy, колум бошобойт. Because, себеби, I have a lot of homework. Менин көп үй тапшырмам бар дейт. A lot of, көп үй тапшырма, homework бар дейт. And, жана, a part-time job дейт. Жарым күндүк жумуш.
full time job деген 8 сааттык жумуш болсо, part time деген анын жартысы, жарты күндүк жумушум бар дейт. I teach individual Kyrgyz language lessons. Мен сабак берем дейт. I teach үйрөтөм жеке individual Kyrgyz language lessons. Language деген тил, ал эми lessons сабактар дейт. Кыргыз тил сабактарын individual Kyrgyz language lessons. Жеке кыргыз тил сабактарын өтөм дейт. For foreign students. Foreign чет элдик студенттер үчүн дейт. Чет элдик студенттер үчүн for foreign students сабак өтөт экен. In my free time, бош убагымда, I like to read books. Китеп окуганды жакшы көрөм дейт. To read окуганды, books китептерди дейт. And learn new languages. Үйрөнгөндү дейт. Learn to learn. New жаңы languages. Тилдерди дейт. Тилдерди үйрөнгөндү жакшы көрөт экен. Азаматтар, биринчи бөлүмгө которуп бүттүк. Сөздөрдү өзүңүздөргө жазып алыңыздар. Кеттик экинчи бөлүккө өтөлү. I am reading The White Ship by Айтматов right now. I am reading, окуп жатам, The White Ship, ак кеме, by Айтматов. Айтматовдун же Айтматов жазган деш үчүн by Айтматов деп койсок болот. Right now, дал азыркы учурда дейт, азыркы күнү. I will finish, бүтүрөм дейт, бүтүрөм this book, бул китепти tomorrow, эртең дейт. Эртең бул китепти бүтөм дейт. I am also learning, мен дагы дейт, also learning, үйрөнүп атам English with окутул дейт. Окутул менен англис тилин үйрөнүп атыптыр, дагы еще дегендей. My favorite food is курдак. Менин сүйүктүү favorite food тамагым курдак дейт. My mother, апам, cooks, жасайт the best курдак, эң жакшы курдакты дейт. In the world, дүйнөдөгү эң жакшы курдакты апасы жасайт экен. My mother cooks the best курдак in the world. Unfortunately, тилекке каршы, I can't cook. Тамак жасай албайм дейт. Мадалдыгы ичпей калсаңыздар. Can't cook. Тилекке каршы жасай албайм, тамак жасай албайм. I also like drinking шоро with курут дейт. I also, мен дагы дейт, like drinking, жакшы көрөм ичкенди, шорону дейт, шоро ичкенди with курут менен шоро ичкенди жакшы көрөм дейт. I love summer, жайды жакшы көрөм. In Bishkek, Бишкектеги жайды жакшы көрөм дейт. For шоро in the streets, көчөлөрдөгү шоро үчүн дейт. For шоро in the street and анан жана for the beautiful parks дейт. Beautiful, кооз, сулуу parks, парктар үчүн дейт. Бишкектеги жайды summer in Bishkek, көчөдөгү шоро үчүн, анан кооз, парктар үчүн жакшы көрөт экен. My dream is, менин кыялым дейт, dream, кыялым, to become a great teacher. Улуу, сонун мугалим болуу дейт. To become болуу, great teacher. Мугалим, улуу мугалим. In the future, келечекте дейт. Келечекте сонун мугалим болгусу келет экен. I am going to teach, мен сабак берем дейт. Келечектеги пландар жөнүндө айтып атат. I am going to teach, кийинки сабакта берем. Foreign students, чет элдик студенттерди кыргыз тилине дейт. Kyrgyz language. I will tell them, аларга them айтып берем дейт. Tell, айтып берүү. I will tell them about Kyrgyzstan, Кыргызстан тууралуу дейт, айтып берет экен. Our culture, биздин маданият, culture, nature, табият, nature, and national food, улуттук тамак дейт. Улуттук тамактар, маданиятыбыз, табиятыбыз жөнүндө айтып берет экен чет элдик студенттерге. I am an introverted person. Мен интроверт адаммын. Person деген адам, introverted деген мүнөз белгилеп турган интроверт деген сөз. I like peace, тынчтыкты жакшы көрөм дейт. And rainy weather, жамгырлуу аба ырайын дейт. Rainy weather. And I love my life in Bishkek. Love, аябай жакшы көрөм, сүйөм дейт. My life, жашоомду in Bishkek. Бишкектеги жашоомду аябай жакшы көрөм. Азаматтар, тексттеги жаңы сөздөрдүн баары менен тааныштык. Видео пауза коюп сөздөрдү жазып алсаңыздар болот. Эми бир сурак которуп алгандан кийин текст ичинде кандай грамматика колдонулган экен бирге талдайлы. Текст ичинде грамматикалык талдоо жүргүзүү бизге дагы өзүбүз жөнүндө айтып берип атканда туура жана түшүнүктүү сүйлөгөнгө жардам берет. Ошон үчүн
кеттик билип алалы. Жалпысынан өзүбүз тууралуу айтып атканда биз көбүнчөсүн to be этиш менен жөнөкөй чактарды колдонот экенбиз. Жөнөкөй чак эсиңизде болсо бизге күнүгө кайталанган өзүбүз тууралуу фактыларды айтып атканда, өзгөрбөй турган маалыматты айтып атканда керектелген чак жөнөкөй учур чак. Тексттен бир мисал ала турган болсок, бул Акылай өзү жөнүндө, хоббилери жөнүндө айтып аткандагы мисал. I like to read books дейт. Китеп окуганды жактырам деп айтып берген болчу бизге. Өзүбүз жөнүндө фактыларды айтып атканда, жаш курагыбыз, кесибибиз жөнүндө жалпысынан айтып атканда бизге дайыма жөнөкөй учур чак керектелет. Кээде өзүбүз жөнүндө айтып атканда жөнөкөй өткөн чак да керек болушу мүмкүн. Мисалы, каякта чоңойгон, каякта окуган, эмне кылган деп өткөн чактагын айтып атканда жөнөкөй өткөн чакты колдонобуз. Мисалы, I grew up in Osh. Мен Ошто чоңойгом деп Акылай өзүнүн каякта төрөлгөндүгүн айтты бизге. Жана албетте өзүбүздү сүрөттөп атканда бизге to be этиши керектелет, аябай көп колдонулат. Мисалы, my name is Акылай. Менин атым Акылай деп айтканда, негизи to be этиши бизге жаш курак жөнүндө айтканда, кесип жөнүндө айтканда, өзүбүздүн мүнөзүбүздү сүрөттөгөндө колдонула берет. Ошон үчүн азыр текстте дагы муну аябай көп кездештиребиз. Азыр анда текстке грамматикалык талдоо жүргүзгөндү баштайлы. Ар бир сүйлөм кантип эмне менен түзүлгөн экенин көрүп алалы. Биринчи абзацта Акылай өзүн тааныштырып атат. Кеттик окуйлу. My name is Акылай. Атым Акылай дейт. Досторум Аку деп чакырат. This is бул менин өзүм жөнүндө презентациям деп. This is my little presentation about myself деп жөнөкөй учур чакта баштады. Бул жерден эске салсак, аты жөнүн айтыш үчүн жана бул менин презентациям деп айтыш үчүн to be этишин колдонуптур. My name is Акылай. This is my little presentation дептир. Кийинкисинде I grew up in Osh деп экинчи абзац жөнөкөй өткөн чак менен баштаптыр. Каякта жашаган деп айтыш үчүн, чоңойгом деп айтыш үчүн grew up дептир. To grow деген этиш бул негизи учур чактагы формасы, өткөн чакта grew болот, туура эмес этиш болгон үчүн. Grow up деген экөө фразалык этиш, чоңойгон дегенди билдирген фраза, өткөн чакта grew up болду. But I live in Bishkek дейт. Бишкекте жашайм дейт. Байкасаңыздар, I grow up, анан I live in Bishkek деген эки жөнөкөй сүйлөм, but бирок деген байламта менен байланып татаал сүйлөм болуптур. Кийинки жерде I live in the city, шаарда жашайм. I am 21, I am a third year student, and my major is teaching деп жөнөкөй учур чакта өзүн тааныштырды. Шаарда жашайм, мынча жаштамын, 3-курста окуйм, анан педагогика, мугалимдикке окуйм деп айтып өзү жөнүндө тааныштырды. Өзү тууралуу фактыларды жөнөкөй учур чакта айтты. Өзгөчө көңүлүңүздөрдү to be этишке бурабыз. Курагы жөнүндө айтканда I am 21 деп, 3-курс экенин айтканда, анан мугалимдикке окуй турганын айтканда to be этишин колдонуп сүрөттөдү. Азаматтар, 3-абзацка көңүл бура турган болсок, Акылай өзү тууралуу айтып бергенди улантууда колум бошобойт дейт. I am busy деп to be этиши менен айтты. Анан I have a lot of homework, көп үй тапшырмам бар деди. I teach individual Kyrgyz language lessons, жеке сабактарды өтөм деди. Анан кандай хоббилери бар, ошолорду дагы айтып берди. Китеп окуганды жакшы көрөт экен, анан тил үйрөнгөндү жакшы көрөт экен. Булардын баардыгы жөнөкөй учур чакта айтылды. Себеп дегенде, биз Акылай тууралуу күнүмдүк жашоосунда аткарган фактыларды үйрөндүк. Жөнөкөй учур чакты колдонуп айттыр. Азаматсыздар, кийинки абзацка көңүл бура турган болсок, Акылай бул жерде азыркы учурда аткарып аткан хоббилери жөнүндө сүйлөп аткандыктан узак чактарды колдонуптур. Байкасаңыздар, I am reading the white sheep дейт. Ак кемени окуп жатам дейт. Азыркы учурда болуп аткан кыймыл-аракетти айткандыгы үчүн узак чакты колдонду. Аны биз to be этиши менен ing мүчөсү аркылуу таанып алдык. I am reading. To be менен этишке уланган ing мүчөсү бул узак чактын конструкциясы. Андан кийинки келечекте окуп бүтөм деген планын, эртең окуп бүтөм деген планын жөнөкөй келер чак менен айтыптыр. Жөнөкөй келер чак турганын бул жерде will жардамчы этиш менен байкадык, этиштин астында турган. I will finish this book tomorrow, эртең бүтөм дейт. Анан кайрадан жөнөкөй узак чакты колдонуп, учурда эмне кылып аткандыгы жөнүндө айтыптыр. I am also learning, to be этиши ing мүчөсү этишке уланган менен жөнөкөй узак чакта англис тилин үйрөнүп жаткандыгынан айтып берди бизге. Кийинки абзацка өтө турган болсок, бул жерде Акылай өзүнүн сүйүктүү тамагы жөнүндө, эмнелерди жегенди жакшы көрө турган, эмнени жакшы көрө турган жалпы жөнүндө фактыларды айтып атат. Бул жерде бүт жерде жөнөкөй учур чакты колдонуптур. My favorite food is курдак. My mother cooks the best
Курдак in the world. Апам жасайт деген үчүн cook деген этиштин аягында s мүчөсү уланып турат экен. Себеп дегенде жөнөкөй учурчакта үчүнчү жакта айтып аткандай sти улайбыз. Анан I also like, I love деп жөнөкөй учурчакта өзүнгө жаккан нерселерин айтып атыптыр. Бул жерден I can't cook деген жерде, жасай албайм деген жерде can деген модалдык этишти таанысаңыздар керек. Бул дагы модалдык этиште жөнөкөй учурчакта акыл-ай тууралуу фактыны айтып берип атат, тамак жасай албай тургандыгынан. Окей. Жана акыркы абзацты карай турган болсок, акыркы абзацта акыл-ай өзү тууралуу айтууну улантып, кыялдары жана келечектеги пландары жөнүндө сөз кылып атыптыр. Кыялым ушундай деп айтыш үчүн to be этишин колдонуптур. Is to become a great teacher in the future дейт. Келечекте мугалим болуу деп is'ди колдонуп туруп айтып берди бизге жөнөкөй учурчакта. Андан кийин келечектеги пландары жөнүндө, ошол кыялына байланыштуу пландары жөнүндө to be going to конструкциясын колдонуптур. To be going to эсиңиздерде болсо, келер чактагы пландарыбызды сүрөттөөгө дагы бир жол болчу. I am going to teach foreign students кыргыз language дейт. Чет элдик студенттерге кыргыз тилин үйрөтөм деген пландар бар экен, ошону to be going to деген конструкция менен айтты. Андан кийинкисинде кантип үйрөтө тургандыгын айтып атканда жөнөкөй келер чакты колдонуптур кайрадан. I will tell them about Кыргызстан дейт. Кыргызстан тууралуу айтып берем деп will жардамчы этиши тургандыктан жөнөкөй келер чак экендигин байкадык. Этиштин астында болуп турат. Азаматтар, эми эң акыркы абзацында акыл-ай өзү тууралуу, өзүнүн мүнөзү тууралуу айтып берип бүтүрүптүр текстти. Өзүнүн мүнөзү тууралуу айтканда кайрадан жөнөкөй учурчакты колдонуптур. I am an introverted person. I like peace. I love my life in Bishkek деп. Бишкекте жашоону жакшы көрөм, тынчтыкты жакшы көрөм, анан интроверт адаммын дептир. Байкасаңыздар, to be этиши бул жерде мүнөзүн сүрөтүп атканда колдонуптур. I am an introverted person. Жалпысынан тексттин мисалында байкаганыңыздардай эле жөнөкөй учурчактын мааниси аябай чоң экен өзү жөнүндө айтып берип атканда, анан to be этишин сөзсүз түрдө билишибиз керек экен. Себеп дегенде to be этиши бизге жалпы сүрөттөгөндө, кесибибиз, хоббилерибиз, жаш курагыбыз жөнүндө айтып берип атканда керектелет экен. Тексттен кийин бардыгы түшүнүктүү болду деген ойдобуз. Эми тексттин кыргыз тилине которулушун бул жерден карап, видеону паузага коюп окуп алыңыздар. Анан ушунун мисалында өзүңүздөр тууралуу текст түзгөнгө аракет кылыңыздар. Өзүңүздөр тууралуу текстти биздин видеонун астында комментарийге калтырсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө келип текшеребиз. Сиздердин жообуңуздар биз үчүн аябай кызыктуу. Биз болсо ушун менен сабакты жыйынтыктайбыз. Алдыда сиздер менен англис тилиндеги фразалык этиштер менен таанышабыз. Ошол видео сабакта жолугушканча, бул арада биздин соц тармактарыбыз бар экенин эсиңиздерге салабыз. Instagram, YouTube жана Telegram каналдарда пайдалуу маалыматтар менен бөлүшүп, talking club'тарды өтөбүз. Кийинки сабактарыбызда жолугушканча саламатта калыңыздар.